Ордо каладагы номер 35 мектептин эскилиги жеткен аймактары жаңыланып, окуучулар үчүн ыңгайлуу шарт түзүлүүдө. 2-3 күндө жыйынтыктайбыз деген куруучулар акыркы жумуштарды аткарып жатышат. Андан соң мектеп жамааты жууп тазалап, балдарды кабыл алууга даярданат. Свердлов району боюнча бизде жалпы билим берүү уюмдарынын ичинде жалпы болуп 20 уюмда ремонт иштери жүрүп атат. Анын ичинде 10 мектеп, 4 бала бакча жана 2 балдарды тарбиялоо комплекстери да. Азыркы тапта ошо окуу жылы башталарга 30 августтун аягына чейин ремонт иштеринин баардыгын жүргүзүп бүтүргөнгө аракет кылып атабыз. 16 мектептин имараты 60 жылдан ашык убакыттан бери бир да жолу капиталдык оңдоодон өткөн эмес. Сырдап туш кагаздарын алмаштырып отуруп, авариялык апалга кептелген. Быйыл имараттын спорт залы толук оңдолуп, эми бул жерде окуган 1,5 миңдей окуучу дене тарбия сабагын таза жана жаңы залда өтүшөт. Конечно, сейчас уже конец августа и кажется, что... Азыр эми август аяктап калды. Бирок биз жетишебиз деп турабыз. Булар оңдоп бүтсө эле жууп тазалап, балдарды тосуп алууга даярдана баштайбыз. Ички миграция агымы көп болгондуктан өзгөчө шаардын Свердлов жана Ленин районундагы эскилиги жеткен мектеп бакчалар көп. Билим берүү башкармалыгы жыл сайын мониторинг жүргүзүп, эски имараттардын тизмесин мэрияга берип, оңдоого сунуш беришет. Жалпы жумуштардын 80% аяктап калды, 80-90% аяктап калды. Анын ичинен бүткөн объекттер да бар. Азыркы биз турган жер бул 16 мектеп. Бул жерде спорт зал ремонттоо иштери жүрүп атат. Жалпы жонунан жергиликтүү бюджеттен 150 миллион акча каражат каралган 54 объектке. Тактап айтып кетсем, Свердлов району боюнча 14 объект, Ленин району боюнча 10 объект, Октябрь району боюнча 18 объект, 1 май району боюнча 12 объект каралган. Бишкек шаарында 300гө жакын мамлекеттик жана жеке бакчалар болгону менен бул жалпы муктаждыктын 30%дан ашыгын гана камсыздайт. Акыркы 2 жылда эле Бишкекте 15 мектеп, 1 бала бакча колдонууга берилди. Азыркы тапта Бишкек шаарында 1-сентябрдагы жаңы окуу жылына карата мына ушундай жалпы 54 мектептерде жана бала бакчаларда толук түрдө оңдоп түзөө иштери жүрүп жатат. Буюрса саналуу күндөрдөн кийин 1-сентябрга бөбөктөрдү жана мектеп окуучуларын тосуп алууга даяр. Бирок Бишкек шаарында калктын саны жыл санап өсүп жаткандыктан дагы деле оңдоп түзөөгө муктаж жана кошумча корпустарды курууга керек болгон имараттар көп. Элиза Нурматова, Руслан Сабатаров, Фалато 24.